Жазалма интеллект менен кааласаңар ырчы болуп алсаңар болот. Her doim sevgilim soğukindim. Her doim hayalim sendedir. Кааласаңар бийчи болуп алсаңар болот. Атага чыккан киного барып туруп, кинонун ичинде актер болуп алсаңар болот. То есть жазалма интеллект айтып атам го, эч кандай мындай ограничение жок. Только силердин фантазияңар эле ограничение да. Фантазияңар мощный болсо, каалаган нерсеңерди кылып алсаңар болот да. Бунун баарын эмне үчүн кылыш керек? Бунун баарын албетте внимание, көңүл алыш үчүн. Адамдын көңүлү. Азыр адамдын көңүлүн алыш бул өтө кымбат жана өтө керектүү нерсе. Азыркы заманда ушунчалык разнообразие, выбор көп болуп атат, ассортимент көп, что адам эмне алышын билбейт да. Ошондуктан адамдын көңүлү өтө кымбат. Эмне үчүн Instagram, TikTok, YouTube бул миллиардный компаниялар да. Бул укмуш азыр дүйнөдө топ компаниялардын бирине керек. Себеби эң главный адамдын көңүлүн өздөрүнө алып алган. Адамдар азыр ушун эле тикте отуруп калышкан. И через Instagram, через социальные сети силер адамга чыга аласыңар. Кадарыңарга чыга аласыңар. Өзүңөрдүн клиенттериңерге чыга аласыңар. Өзүңөрдүн аудиторияңарды топтоп аласыңар. Өзүңөрдүн үнүңөрдү жеткизе аласыңар. Бир нерсе айткыңар келсе, бир нерсе бериңер келсе, бир нерсе саткыңар келсе, мына ушуну менен чыксаңар болот. Адамдын көңүлү азыр номер 1 продукт болуп калган да. Жазалма интеллект ошону бизге берип атат.